Так, қыздар, TikTok YouTube каналға кіребіз тағы, мынаки производство Белрона деп жаздым да, мисалычы. Анан мынтип эме видео чыкты. Эми ушул видеону копировать этип аламын дагы, менде бир приложение бар. Азыр ушул жакка кирип туруп видеону жүктөйм өзүмө. Эгер жүктөйсө, конечно. Болбосо Телеграмдан жүктөшүбүз керек болот. Все, жүктөлүп атат мынаки, көрдүңөрбү? Уже жүктөлдү. Теперь капкутка киребиз. Капкутка киргенден кийин бир эмени табабыз. Эмнени тапсак, видеону табабыз. Такс, кайсы видеону койсок экен, а? Любой бир видеону кое берейин. Буундар үчүн табылгызбайлык бул Белрон. Азыр. Короче, ушул видеону добавить кылдым, мисалы да. Видеону добавить, фотону добавить кылдым. Или фото болбосо деле назад кылайлы дагы бир видео деп коеюн. Сейчас. Мисалы мына. Жылдыз тапкан мени калчылдатып. Анан бул жерден кыздар стикер дегенди табабыз. Вот. Стикер дегенди таап туруп, мына ногул жерди басабыз. Мына. Разрешить. Так. Кая тургул азыр. Многуну, галереянын сүрөтү, анан плюс деген турат го, ошону басып туруп, анан жаңы элеки видеону табабыз бул жактан. Недавний деп туруп, сейчас. Неге бул жака видео чыкпай атат? Так, все, туура эмес. Короче, мынаки жаңы элеки видео, мынаки. Эми плюс деп туруп, видеонун ичине кирип, жаңы элеки жаңы скачивать ете алган но видеону табабыз. Мына Coral Club деп турат, мынаки. Анан добавить кыла бергиле. Анан ылдый жакта жазуусун анан эме кылып коебуз. Мынаки. Сейчас. Эми добавить кылдыңар, мунун үстүнөн базып туруп, муну багы видеонун алдына, мен видеомду алдына коюп туруп, муну артка кыласыңар дагы, мунун үстүн базып туруп, мына могул көрүнүп атабы силерге, могул жерди басып туруп видеонун үстүн, анан наложение дегенди басасыңар. Наложение деп туруп басасыңар дагы, багыл эме жака алып келесиңер муну. Менин видеомдун баш жагына алып келесиңер. Мынаки. Анан буну видеонун үстүн ылдый басасыңар да, мына. Минтип баштатып коесуңар. Көрдүңөрбү? Анан мунун үнүн басып коюш үчүн громкость дегенге кирип туруп минтип басып коесуңар. Дагы силер сүйлөй бересиңер, мисалы. Coral Club. Ассаламу алейкум, мен Белрон кантип создаваться этилет, мынаки заводдун ичи, мына типа ушундай кылып. Мен могул телефон номерди көрүнбөш үчүн видеону ылдый жылдырып койдум. Силер да ушундай кылып жылдырып койсоңор болот, или текст менен ошонун үстүн базып же видеону заранее галереядан кыркып алсаңар болот. Мисалы мындай дагы бар да. Мисалы бул фото деген галерея бар да, жаңы элеки. Общий сейчас. Мына галерея бар, жаңы элеки видеомга гана кеткен кашайып. Вот, видео деген бар. Жаңы элеки YouTube'да видео какка кетти? Coral Club деп турбайбы? Бул башка болуп калат экен. Короче, муну мынтип ылдый чүрүп кое бергиле. Мынаки, или мен азыр кыркып туруп даярдап жөнөтүп берем. Анан ушул видеону мынтип баштан аякпы же именно производство мондайлардын бүт баары чыгыш үчүн эмеге кылып коесуңар. Видеоңордун алдына коюп коесуңар, или муну мындай кылсаңар да болот да. Көрдүңөрбү? Бул видео узундукта тигиле керектүү эле жерлерин да кыркып алсаңар болот. Кыркканда кандай болот? Допустим, мына видеонун многу жерден, мына Белрон чыккан жерден, мынаки. Мына могу жерге коюп туруп, мына разделить дегенди базасыңар. Могу жагын өчүрүп таштайсыңар, допустим, мынаки. Мынтип чыктыбы? Мынаки. Анан мына деп туруп, мына могу жерин кайра разделитти базып, бул жагын удалить кылып саласыңар. Вот видите, анан дагы более эффектно болуш үчүн, допустим, мындай кылып койсоңор да болот да. Бул видеону прозрачностун азыраак кылып койсоңор болот. Сейчас. Прозрачность каягына кетти? Так, бул жакта
жок экен кыздар, сейчас. Короче, видеону ушинтип койсоңор болот. С одной бир жагына. Анан фото коем дей турган болсоңор, тоже эле могу жерде плюсту басасыңар. Плюсту басып туруп, фото дегенди басып туруп, допустим, могу сүрөттү коеюн деп атасыңар, Муну деле мына фотону алып туруп, бул видеону аягына жылдырып койсоңар дагы, муну басып туруп үстүн фотону аягына жылдыргандай, мунун фотонун үстүнө басып туруп, бул жерден тоже наложение кыласыңар дагы. Мына видеонун баш жагына коесуңар, анан муну муну мындай кылып кичирейтип, мындай кылып кичирейтип, же болбосо мындай кылып берге коюп коесуңар. Анан бул сүрөткө, допустим, мындай чыгышына, мына башында чыгышына, бул сүрөттүн чыгышына анимация керек боло турган болсо, мындайраак жылдырып туруп, ушу сүрөттүн үстүн басасыңар да. Сөзсүз түрдө мына жерде сүрөттүн үстүн басып туруп, анан анимация дегенге кирип туруп, эме кылсаңар болот. Көрдүңөрбү? Ушинтип анимация кылсаңар болот да. Ушинтип чыгарып койсоңор болот муну. Мынакей. Анан ортодон чыгып, мисалы, чыгып кетип туруп, мисалы сүрөт жок болуп кеттиби, анан ушундай эле башка бир сүрөттү коем десеңер, тоже плюсту басып, мону коюп койсоңор болот. Тоже наложение менен кыздар, то есть монтажды билиш керекпиз. Анан наложение кылганда алдына түшүрүшүбүз керек аны. Ой. Наложение тоже. Ылдый жагынан, бул жагынан эмес, мындайраак кылып туруп, нерге, допустим, наложение кылып койсок. Короче, ордулары менен алмаштыра бересиңер. Мына ногуну, допустим, мынтип туруп, үстүнө чыгарып коесуңар. Анан ушул картинканын өңүн өчүрөм десеңер, мисалы, вот теперь ушул картинканын өңүн өчүрсө болот болуш керек азыр. Эме прозрачность көрдүңөрбү? Затемнение экен, то есть прозрачность эмесине. Ушундай кылып койсоңор болот. Или видеону затемнение кылып койсоңор болот. Видеону көрдүңөрбү? Чыга берет. Ассаламу алейкум, мен Карбай Мерим. Көрдүңөрбү? Типа ушундай кылып жасайсыңар. Анан тексти тоже кыздар. Текст буларга дагы анимация койсо болот. Мынакей, сейчас. Анимация буларга койсо болот. Ар кандай анимациялар бар мына. Көрдүңөрбү? Анимация койсоңор болот. Текстке дагы анимация коюп, текстти дагы ар кандай шрифт тандасаңар болот. Текстти отдельно тартып берем, Вот.